Assalamu алейкум китеп сүйүүчүлөрү. Манас эпосундагы Акбалта Жакып баштаган кыргыздын эриндери Кытайга элчиликке барып, Кытайдын хандары Эсенхан Алоокенин ажайыпканалары, алардын хан сарайларын көрүп таң калганы айтылат эмеспи? Бүгүнкү китеп баянында дал ушул Кытайдын императорлору жашап, ичинде мамлекеттик иштерди жүргүзгөн тыюу салынган шаардын тарыхы аттуу китеп тууралуу баяндамакчыбыз. Бул китепти Кытай тилинен кыргыз тилине жеткиликтүү кылып которгон Шанс компаниясынын котормочусу Айзада Малабекова. Тыюу салынган шаар Пекиндеги дүйнөнүн эң табышмактуу жана эң кызыктуу Ак сарай топтомдорунан. Бийик дуалдардын ары жагында Кытай императорлору байыркы эбегейсиз чоң мамлекетти башкарышкан. Дал ушул жерде өлкө үчүн мааниси чоң чечимдер кабыл алынган. Бул китеп тыюу салынган шаар жана анын жаралыш тарыхы менен тагдыры жөнүндө баяндайт. Тыюу салынган шаар курула баштагандан тартып 600 жылдан ашуун тарыхты башынан кечирген. Бул шаарга жөнөкөй адамдар, императордун тукумуна тиешеси жок адамдар кире алган эмес. Учурда бул тарыхый жай ЮНЕСКОнун маданий мурастары тизмесине киргизилген. Урматтуу көрөрмандар, мен бүгүн тыюу салынган шаардын тарыхы аттуу китеби тууралуу баяндап бердим. Көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.